Ак Суу райондук пробация органы Кыргызстандагы тыюу салынган диний экстремисттик көз караштагы материалдарды жайылткан кардарга түшүндүрүү ишин жүргүздү. Ал Кыргызстандагы тыюу салынган диний экстремисттик көз караштагы материалдарды интернеттен окуп, бөлүшкөндүгү үчүн сот жообуна тартылган. Бүгүнкү күндө ал Ак Суу райондук пробация органында каттоодо турат. Кененирээк кийинки сюжет. Өзүн Теплоключенко айылынын тургуну деп тааныштырган жаран 2 жыл мурун тыюу салынган диний экстремисттик көз караштагы материалдарды интернеттен окуп, аны менен бөлүшкөндүгү үчүн анча оор эмес кылмыш катарында сот жообуна тартылган. Бүгүнкү күндө анын иши кыскартылып, Ак Суу райондук пробация органында каттоодо турат. Биз ошо жаңы намаз окуп баштап, жаңы мындай динге кирип, анан азыр интернеттин заманы болуп калбадыбы? Ошо интернеттен дагы мындай Фейсбуктан ушундай жаңылыктар, маалыматтар келип аткандан анан жаңы намаз окуп баштагандан билбейбиз да. Кайсыл жол, кандай. Анан ошол себептен публикация кылгандарды поделиция кылып, ошонткенбиз ошондой билбестиктин эмесинен. Андан кийин караштырдык. Анан ошо имам, өзүбүздүн айылдагы имамдын ээрчип, ошол буюрса азыр ханафи, туура делген ханафи мазхабы менен жашап келебиз. Андай жолго барбайбыз, эми кайсысы туура эмес экенин билдик. Өзү жогорку билимдүү, экономика жагын бүткөн жогорку билимдүү бала. Келинчеги Бишкекте мединститутта окуйт, жакшы үй-бүлөлөрдөн. Эми мындан ары ушундай жаман жолдорго түшүп кетпейт го деген мен ишеничтемин. Кардарыма айтылган убакта каттоого келип, мыйзам бузуучуларга барбай эле. Кыргызстанда шарттуу жазанын бир түрү катары пробация органы ишке кирген. Ошондой эле пробация органы соттолгон жарандарга жардам берүү жана социалдык көйгөйлөрдү чечүү иштерин алып барат. Андыктан бүгүнкү пробация органы тарабынан Ак Суу районунда уюштурулган иш-чарада соттолгон жарандарга акысыз юридикалык кеңештер, жардамдар берилди. Алардын ар кандай кылмыштуулуктар менен сот жообуна тартылып, жазадан бошотулуп, пробация органына көзөмөлгө сот тарабынан берилгендер боюнча иш алып барабыз биз. Аларга социалдык, психологиялык изилдөө жүргүзүүнүн негизинде ар кандай социалдык жардамдарды көргөзүп, тарбиялык иштерди жана алардын кайрадан кылмыш жолуна барышын астын алабыз. Ошо келечек муундарга, жаштарга бир өзүм бир багытымды жана сунушумду, жана ой пикиримди да айтып койгум келет. Ошол айрыкча ушул акыркы жылдары дагы ошол көбүнчө жаштар тарабынан динге киргендерибиз көп. Мен ошолорго айтат элем, ушул бардыгыбыз аракет кылып, ошо элибиздин, жерибиздин өнүгүшү үчүн, динибиздин, Кудай бизге аманат кылып берген диндин да өнүгүшү үчүн ынтымак биримдикте болуп өнүккөн мамлекет, күчтүү үммөт болуш үчүн Кудай Таала өзү разы болуп бизге аманат кылып берген дин ислам дини. Ушуну бекем кармаш менен жана кылымдар карыткан ханафи мазхабын бекем кармаш жана ошону жайылтыш менен биз ушундай элибизге, жерибизге бир ынтымак биримдик алып кел алат элек. Ошонун бирге Кудайдын ыраазылыгын таба алат элек. Ошондуктан сиздерге ушул жагын аракет кылып, исламдан илим алышка багыт берет элем. Ушул жакка аракет кылыңыздар. Ак Суу райондук пробация органында бүгүнкү күндө 48 жаран каттоодо турат. Алардын ичинен 4-өө аял киши, бирөө жашы жетелек өспүрүм. Жезгүл Сатаева, Нурлан Чообеков, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн Ак Суу районунан.